Центральная Азия, будучи на перекрестке Европы и Восточной Азии, имеет огромный потенциал в торговой, логистической и транспортной сферах. Более того, Кыргызстан, занимая выгодное географическое положение на торговых путях, является важным мостом, который соединяет Восток и Запад. Кыргызстан Борбор Азия өлкөлөрүнүн интеграциясынын ырааттуу жана ар тараптуу бекемдөөнү жактайт. Коопсуздук тармагында биз терроризмге, экстремизмге жана трансулуттук уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөштө күч аракеттерибизди бириктирүү максаттарында бекем турабыз. Эксперттердин баамында Кыргызстанда да бүтүндөй Борбордук Азиядагыдай эле планетанын орточо көрсөткүчүнөн дагы температуранын кескин жогорулашы байкалды. Бул экономиканын негизги тармактарына, биринчи кезекте энергетика жана айыл чарбасына дагы терс таасирин тийгизди. Надеемся на всемирную поддержку инициатив Кыргызстана на площадке ЮНЕСКО и совместное плодотворное сотрудничество по сохранению горных экосистем и ледников. Палестиналыктардын таламдарына жана колдоолоруна, каалоолоруна жооп берген бирден-бир туура чечим Коопсуздук кеңешинин жана Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын тиешелүү резолюциялары аткарылышы керек. Буга байланыштуу биз Коопсуздук кеңешинин жана Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын эл аралык коомчулуктун атынан Газа тилкесиндеги зордук зомбулукту токтотуу жана Газа тилкесиндеги коопсуздук кризисин жөнгө салуу үчүн эффективдүү жана чечкиндүү чараларды көрүүгө чакырабыз.